Ассаламу алейкум. Назарыңыздарда ачык сөз программасы. Биздин программанын кезектеги коногу коомдук ишмер Кыргыз Агромаркет компаниясынын аткаруучу директору Манас Саматов болмокчу. Манас агай, саламатсызбы? Мен сизди Facebooktан көбүрөөк активдүүлүгүңүздү байкайм да. Анан ошол сиз жазган постторду, комменттерди окуганда сиз Орусияга каршы анти-орусчул постторду көбүрөөк жарыялайсыз да. Эми бул баягы тышкы саясатка байланыштуу суроо болуп кетип атат. Кыргызстандын тышкы саясатында ушул Орусияга карата ыктап атканын сиз кандай кабыл аласыз? Биз кыргызбыз. Жакшыбы, жаманбы? Ошо ар бир жашаган күнүбүз, ар бир аракетибиз ошо кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылыш керек. Анан ошол көз караш менен караганда кайсы күчтөр бизге мындайча айтканда пайдалуу же керектүү, же кайсы күчтөр бизге каршы болуп жатат. Ошого карата өзүбүздүн позициябызды билдиришибиз керек. Ар бир кыргыздын өзүнүн позициясы болуш керек. Анти-орусчул деген кошулбайм. Бизге карата ошол Орусия тараптан болгон терс таасирлер көп болгондуктан биз ошондой каршылык көрсөтүүгө мажбур болуп атабыз. Сиз мына өлкөнүн Кыргызстандан сырткары дагы, бул өлкөдө дагы жүрөсүз. Деги эле ушул өлкөнүн ички саясатына кандай баа бересиз? Бийлик, оппозиция бири-бирин туура жасап атасың, туура эмес жасап атасың деп акыйнектер болуп атат. Бийликке нааразычылыктар болуп атат. Ыраазыбыз дегендер деле бар. Деги эле ушул ички саясатка. Тилекке каршы акыркы ушу 20 жылдын ичинде биздин кыргыз коомунун жашоо формуласы өзгөргөн жок. Бизде жанакы табигый демократия бар экен. Бирок жанакы оппозиция, позиция, бийлик деп бөлүнүштүн өзү дагы бир жасалма деп айтсак болот. Ошол эле учурда жумуш күндөрү бири-бирине каршылык, карама-каршы сүйлөйт дагы, анан дем алыш күндөрү барып туруп той топордо бирге болушат дегендейчи. Өтө өзгөчө бир коомубуз бар. Ошондуктан бөлүнүштү токтотуш керек. Жалпы улуттук өзүбүздүн багытыбызды ошол мамлекет башкаруудагы принциптерден баштап, ошо чарба жүргүзүү, айылына чөйрөдөгү болгон кошуналарга, башка мамлекеттерге мамиле кылуунун өзүнүн жалпы формуласын иштеп чыгышыбыз керек. Бул жерде ички саясат болсун, тышкы саясат болсун, бардыгы айланып келип ошо Кыргыз өлкөсүнүн, мамлекетинин эмес, Кыргыз өлкөсүнүн, ошо жалпы Кыргыз элин камтыган, кызыкчылыгын көздөгөн максаттар туруш керек. Ошол бир формулага баш ийдире билсек, ошондо бизге өзү чечимди берет. Ички саясатта дагы кандай кадамдарды кылыш керек, тышкы саясатта кандай кадамдарды кылыш керек. Белгилүү болуп калат деп ойлойм. Президентти акыркы учурларда оппозиция мындайча айтканда көп бийликти өзүнө топтоп алды, бул туура эмес деген пикирин ачык айтып келатат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жерде мен кошулам. Анткени бизде ошо акыркы эгемендүүлүк алгандан бери бизди бир группа башкарып келет экен. Эл тараптан шайланбаган группа башкарып келет экен. Ал ким? Ошо президенттик аппарат. Эч ким аларга кыргыз элин бизди башкар деп жалдаган эмес, шайлаган эмес. Ошол көз караш менен караганда, ошол группа, президенттик аппарат, демек президенттик бийлик бизге төп келбейт экен. Биздин мүнөзүбүзгө. Бир эле себептерин айтайын. Биринчиден, президентте эч кандай жоопкерчилик жок. Анан кийин өз бийлигин качырбаш үчүн, жоготпош үчүн атайын бош, жоош момун премьер-министрди тандайт экен. Коомдо кандайдыр кемчиликтер болсо, башка болсо, ошого төңкөп туруп аны кетирет экен дагы. Элдин желин бир чыгармыш болуп туруп, кайра эле баягы кайталана берет экен. Бул цикл ошо Акаевдин мезгилинен бери келе жатат. Бул формуланы такыр өзгөртүрбөсөк, бизде ушундай кризистик абал улана бермекчи. Бул сиздин жеке пикириңиз. Мына парламенттик өлкөдө жашап атабыз. Парламенттик башкарууга өттүк делинип атпайбы? Демек,
мындай парламентаризм коомго зыянын тийгизип атыптыр да, сиздин пикириңизде? Парламенттик дегенде бул жасалма парламент болуп калбадыбы? Баягы эле ошол эле президенттик аппарат тарабынан калыптанган деп айтса да болот белгилүү бир даражада. Анткени айрым партияларга келин шарттар түзүлүп берилди, айрым партияларга шарт түзүлүп берилген жок дегендей. Анан кийин баягы эле принцип. Ошо шайлоого катышкан мен депутат болом дегендердин ким акча кошсо, ошолор ортого келди, парламентке келди. Анан кийин белгилүү даражада ошол президенттик аппараттан көз каранды болгондуктан депутаттардын өзүндө чечкиндүүлүк жок. Мен таза эмес деп айтыштан кыйын, бирок тили кысык депутаттар келип калды деп айтсак болот көпчүлүгү. Анан кийин депутат деген кандай менин түшүнүгүм боюнча? Эсиңиздерде болсо Акаев бир учурда айткан, юристтер болуш керек эле депчи. Мындайча айтканда илимдүү кишилер болуш керек эле деп. Мен ошол мезгилде да каршы болгонмун, азыр да айтамын. Юрист бул кабыл алынган мыйзамдарды колдоно турган адис. Ал эми мыйзам чыгара турган депутат бул турмуш тажрыйбасы, илими, билими, чарбачылдыгы дегендей ошол коомдон белгилүү даражада суурулуп чыккан, интеллектуалдык даражасы бийик, ошо коомдо ыңгайлуу мыйзамдарды, коомдун өнүгүшүнө түрткү боло турган мыйзамдарды кабыл ала турган, ошо акылы жете турган кишилерден турган парламент болуш керек эле. Бизде андай парламент түзүүнүн принциптери таптакыр жок, терс келет. Ошондуктан биз азыр парламенттик мамлекет курдук деп айтыштан мен алысмын. Сиз айтып атпайсызбы, өлкөдө бир жакшы жылыштар болуш үчүн бөлүнбөш керек. Ошол эле учурда жакшы таза шайлоо болуш керек, жакшы кишилер келиш керек, таза кишилер келиш керек депчи. Бул эми канчалык баналдуу, примитивдүү угулганы менен бул эми туура сөз да менин оюмча. Мен да кошулам. Бирок ошол эле учурда канчалык деңгээлде Кыргызстандын тагдыры, Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын өзүнө байланыштуу. Айрым бирөөлөр айтып жүрөт, эмне гана кылбасын сырткы оюнчуларга. Чоң державалардын кабак кашы кандай болсо ошого байланыштуу Кыргызстандын тагдыры депчи. Так ушул көз караш таптакыр туура эмес деп эсептеймин. Бул белгилүү даражада биздин элдин ушу 70 жылдан бери, көптөгөн жылдардан бери сырткы күчтөрдүн тараптан башкарылып келгенин далалап берип турат. Көпчүлүк кишилер өзүлөрүнүн көз карашынын туткунунда жашап келет. Эгер өзүңүзгө бүтүн болсоңуз, көз карашыңыз, күндөлүк турмушуңуз, жүргүзгөн чарбаңыз жакшы болсо, бала бакыраңыздын алдында жүзүңүз жарык болсо, үйүңүздө үстүңүз болсо, наныңыз бүтүн болсо, эмне үчүн сиз бирөөгө көз каранды болуп жашашыңыз керек? Сырттагы ошо улуу державамын деген державалардын, мамлекеттердин өзү ошо сиздин каш кабагыңызга карап туруп мамиле жасайт. Эгерде сиз алдын ала жүгүнүп, бүгүнүп, мүтүй болуп, кул мүнөз болуп турсаңыз, албетте келип туруп башкарууга аракет кылышат. Чоң державаларды коюп, мына жан жакыбыздагы кошуналар Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан менен болгон Кыргызстандын мамилесинде кандай баа бересиз? Көп учурда чабалдык кылып атат дейт, көп учурда жок, Кыргызстан эл аралык конвенцияларды сактап аябай тартиптүү болуп атат дейт. Сиз Кыргызстандын ушул кошуналары менен болгон мамилесин, ошол эле газ, ошол эле баягы мигранттар маселеси, ошонун баарын эске алып, кандай баа бересиз Кыргызстанга? Бизди мамлекетти башкарган кишилердин арасында ошо кошуналар менен тең ата сүйлөшө турган даражадагы киши келе элек. Биздин мамлекетибиздин жетекчилерин кошулар тоотпай жатат. Эгерде биздин жүргүзгөн ишибиз, жүргүзгөн саясатыбыз, күндөлүк турмушубуз бүтүн болсо, алар менен тең ата, алар бизге тоотуп, мындай тең ата мамиле жасайт эле. Анан кийин биз атайын терип жүрүп, ошо хоп майли премьер-министрлерди шайлап алып келип, анан кийин отурсак, андай премьер-министр менен ким сүйлөшмөк эле? Мен кат жаздым эле, жооп бербей атат деген премьер-министр менен ким сүйлөшмөк эле? Эч ким сүйлөшпөйт. Тең ата сүйлөшө турган кишилер керек деп атасыз да, эми өлкөнүн башчысына. Ал тең ата сүйлөшө турган киши кандай көрүнүшүн айтып атасызбы, же болбосо эмнесин айтып атасыз? Мисалы үчүн
Мисалы үчүн Каримов көрө калып эле, о, бул тең ата сүйлөшө турган киши экен. Анан газды бербесем болбойт деп ушундай коркуп кете алчу бир сырткы көрүнүштү айтып атасыз. Ар бир жетекчинин абийири өлкөсүнүн ичинде калыптанат дегендейчи. Өзүнө таза, сырткы бир күчтөргө тили кысык эмес, чечкиндүү чарба жүргүзгөн ушундай жетекчи болсо, анын атак даңкы чек ара менен чектелип калбайт. Ал бүтүн дүйнөгө таркайт. Ушул факторду биз эч качан унутпашыбыз керек. Мындай бир суроо берейин деп турам. Түндүк түштүк маселеси саясатчылардын кез пайдалана коюп жаткан бир куралы деген ушундай баа берүүлөргө сиз кандай карайсыз? Элге айта турган сөзү жок. Идеясы жок. Илимсиз, чабал саясатчылар айласы кеткенде ошо түндүк түштүк, чыгыш батыш илдетине кайрылышат. Ошол куралга кайрылышат деп ойлойм мен. Мындай алганда биз түндүк түштүк эле, чыгыш батыш эле кыз алып, кыз берип дегендей дос, жар болуп биригишип бүткөнбүз. Жөнөкөй элге ал актуалдуу маселе эмес ал. Мына сиз өлкөнүн ичинде дагы могу агрардык жер маселеси, дыйкандардын иши боюнча кыдырып жүрөсүз, эл аралап жүрөсүз да. Кабинетте эле отуруп алган иш эмес экен, сиз аралап жүрөсүз. Тракторлор, айыл чарба шаймандары тааныштыруу менен ушундай бир аралап жүрөсүз. Элдин мына айрыкча мына түштүктө да болдуңуз, дагы башка көптөгөн региондордо болуп жүрөсүз. Элдин бийликке, атка минерлерге болгон, жогору жактагы атка минерлерге болгон маанайы кандай? Кайдыгерби? Мени айтсаң деле эми баягы ошолорду андан көрө өзүм оокатым кыла берейинчи дегендейби, же үмүтү барбы ушулар жакшы кылып атат деген? Кайдыгер деген сөздү аздык кылса керек. Бул таптакыр бийликти өчүрүп таштаган деп айтса болот. Мына мен Кудайдын түңүлүп бүткөн. Анткени мамлекеттик машинанын, мамлекеттик бийликтин дыйкандар менен мамиле түзүүнүн өздөрү билишпейт. Кандайдыр бир тармакта, айыл чарбасы болсун, өндүрүш болсун, телөө тармагы болсун, туризм болсун, ошол тармакты жакшы билген киши анан ошону өнүктүрүү жолун жакшы билет. Анан эле бир кабинетке киргенде эле, креслого отурганда эле ал автоматтык түрдө баардыгын билип калбайт да. Тилекке каршы ошондой иш билген кишилерди эч качан бийликке алып келбей жатышат. Баягы эле сатмай, бийлик сатмай уланып келе жатат. Баягы эле тааныш билиштик, анан кийин ошо өзүнүн жогору жактагы биринчи кишилерге берилгендиги боюнча, туугандыгы боюнча ошол эски эле илдет келе жатат. Ошондуктан бизге айыл чарбасын башкаруунун бый тамгасын түшүнбөгөн кишилер келип туруп коридор чаңытып жүрүшөт. Кыргыз деген элдин эң сизге мындай купулуңузга толгон жагы, анан эң бир башкы кемчилиги катары эмнени айтат элеңиз? Кыргыздын күчү дагы, кемчилиги дагы кеңпейилдигинде. Белгилүү даражада бүтүн дүйнөлүк ааламда кандай сарамжалдуулук, мындайча айтканда динамикасы кандай болсо, ошондой динамикага бир аз көчүш керек болуш керек. Биз бейкапарбыз, кеңпейилбиз, мейман доспуз дегендейчи. Сырттан келген күчтөр тоногону келип, жардам бергенди келип деп доомат менен келишет. Дасторкон жаябыз. Келген кишилер тилин, динин таңуулап келет, дасторконубузду жаябыз, ак калпагыбызды кийгизебиз мисалы үчүн. Белгилүү даражада кандайдыр бир улуттук эгоизм болуш керек. Мен улутчулдуктун тарапдары эмесмин, бирок биз өлкөбүздү коргой билишибиз керек. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, күндөлүк турмушубузду, бала чакабыздын келечегин коргой билишибиз керек. Ар бир кыргыз буга милдеттүү. Анан кийин кандайдыр бир сырткы күчтөр келип туруп, кичине сөөк таштап койсо, ошо сөөктү деп бүтүндөй кыргыз элин сатып кеткендик, бул мындай кишилерди өтө катуу жазаларды кабыл алыш керек. Кемчилдик ошо кеңпейилдигинде айтып атпаймынбы? Кеңпейилдик кылып туруп, биз кенеместик кылып коюп жатабыз. Келип бизди тоноп атышат, милдет кылып тонойт, тоногондо дагычы биз жардам бергени келип атабыз деп турупчу. Ошол эле бажы биримдиги. Бул кыргыз элинин трагедиясын алып келип чыккан. Жок, завод фабрикалар курулат, өндүрүш өнүгөт дегендей доомат менен келип жатышат.
Бұл сырттан келген тамғаланған проект. Эмне үчүн биз кучак жайып тосуп алышыбыз керек. Эмне үчүн бийликте отурган кишилер өздөрү баш болуп, ошо бажы биримдиги проекттин дааватчысы болуп алышты. Бул кылмыш деп эсептейм мен. Кыргыз элине каршы аракет деп эсептейм мен. Манас ага, мен берейин деген суроолордун баарын берип бүттүм. Эми мында жан дүйнөгүз эмнени айткыңыз келип атат, эмнени дегиңиз келип атат, негизичи? Менин күндөлүк көп кишилер менен учурашамын да. Анан бир гана нерсе дайыма өкүндүрөт. Көп жолу, бир күндө көп жолу өкүндүрөт да. Бул белгилүү даражада эски көз караштарды тутунуп, ошону жол тутуп, ошону менен жашап келүү. Эски деген кайсы? Эски көз караш, советтик көз караштар. Мен айтайын дегеним, ар бир кишинин душманы биринчи өзүнүн караңгылыгы. Караңгылыгы. Ошол эле эреже жалпы улутка да таандык деп ойлойм, мисалы үчүн. Өткөн өттү, кеткен кетти. Кутулдук түрмөдөн. Кансыз эгемендүүлүк алдык. Ушунун кадырына жете билишибиз керек. Калганы баардыгы байлык, ден соолук, ийгилик, чарба жүргүзүш өзүбүздүн колубузда болуш керек. Бизде аябай чоң жылыштар бар. Ошол акыркы 23 жылдын баш аягын салыштырып көрө турган болсок, биз аябай алга жылып кеттик. Эгерде мамлекеттик машина, мамлекеттик бийлик, реформатор жетекчи боло турган болсо, биз алда качан дүйнөгө кенен белгилүү, өсүп өнүккөн мамлекет болот элек. Тилекке каршы бизде ошондой реформаторлор жок болуп жатат. Реформатор кишилерди бизге белгилүү даражада бир жапайы көрсөтүп келишет. Тоотпой келишет, четке кагып келишет, таптакыр аралаштырышпайт. Ушундай бир катып калган бир кандай десем болот, бир кландардын көлөкөсүндө жашап келе жатабыз. Бирок үмүт бар дейм. Албетте. Албетте, эгер бышып жетилгенде кыргыз эли көп ойлонуп отурбайт. Тез эле ары бери козголо коет. Манас ага, биздин студияга келип, убактыңызды бөлүп, маек куруп берген үчүн мен ыраазычылык берем. Чоң рахмат сизге.